Я такое не могу выдержать, я не могу спать, как ты спишь? Чынында елде кыйынчылык болуп жаткан кезде бул абалдан чыгуу жолун издеши керек болгон адамдарга уялбай кантип уктап жатасың деген суроону узатуу менен Тибирткенин бүгүнкү эфирин баштайбыз. Саламатсызбы? Азыркы учурда Кыргызстанда элдин кайсы бир милдетин моюнуна алгандар менен бул милдетти аткаргандар эки башка болууда. Мисалга алсак, Оренбургда кыйын кырдаалга түшкөн мекендештерге тамак ашын керектүүлөрүн активисттер жеткирсе, планетанын деми болгон Гүлзат Мамытбек алар менен жеринен барып кабар алып, керек болсо англис тилин үйрөтүү аракетин көрүүдө. Гүлзат Мамытбектин англис тилин үйрөткөнү албетте алкыш алаарлык. Бирок кыргыздын көйгөйүн башка казак, орус, англис тилдеринде көтөрүп, кайрылуу жасоо кажет беле. I am the planet inspirer, my name is Gulzat Mamutbek. Ал арада биздин бийлик бутактары бул көйгөйлөрдөн аларга такыр тиешеси жоктой түр көрсөтүүдө. Өкмөт башчы Жогорку кеңешке алкыш ыраазычылыктарын билдирүү менен алек болсо, Жогорку кеңеш шайлоо эрежелерин кандай өткөрүүнү дагы деле талашып бүтө элек. Маселени чечпейсиздерби? Качан отурасыздар? Колуңуздардан келбесе, колуңуздан келбейт деп кетиш керек жумуштан. Ал эми Курал Чокоев баш болгон чыгармачыл адамдар, активисттер учурдан пайдаланып депутаттардын үйүнө жарамазан айтып, 140 000 сом акча өндүрүүгө жетишиптер. Активисттер чогулган акча Бишкектин четиндеги жаңы конуштарда көчмө мектептерди курууга колдонуларын айтышууда. Биздин башка жылдыздар болсо бири-бири менен жарышып, гиф ойнотуу менен убара. Катталуучуларын ушундай жол менен көп өткөндөрдөн сурагым келет. Элдин добушун сатып алган депутаттардан эмне айырмаңар бар? Эч айырмасы жок. Баса, Бишкекте 25 майдан тарта коомдук транспорт ишке кирет. Бирок айрым эрежелерди сөзсүз сактоо керек болот. Мисалы, отура турган орундук канча болсо, ошончо гана киши алып, аралыкты сактап, бет кап тагынуу зарыл. Тагыраак айтканда, мурункудай маршруткалар чоюлуп, ичине 30-40 киши сала албайт. Тамаки чекпегиле, жемишке чакпагыла, түкүрбөгүлө, какырбагыла, асырбагыла. Муну менен катар эле кийим-кече саткан дүкөндөр, кинотеатрлар жана 50дөн ашпаган адамдарга ылайыкталган кафе, ресторандар ишке кирет. Здравствуйте, я Турсунбек, меня зовут официант. Булар менен катар эле соода түйүндөрдө ишин баштайт. Бирок алар сөзсүз түрдө антисептикалык каражаттарды орнотуп, элдердин арасындагы аралыкты сактоону камсыздоосу зарыл. Ал эми өлкөдө коронавирус жок экенин жарыялаган Түркмөнстанда нан тартыштыгы дале көйгөй бойдон калууда. Президент өзүнө жана жакындарын коопсуздугуна өзгөчө көңүл буруп, аларды башка резиденцияга көчүрдү. Ал эле эмес, эми Аркадакты министрлери колун өппөй калды. Ал эми Орусияда болсо коронавируска кабылган бейтаптарды тейлеген медайымдын сүрөтү кызуу талкуу жаратууда. АКШнын президенти Дональд Трамп болсо коронавирустун алдын алуу үчүн малярияга каршы дарыларды ичип жатканы маалымдалды. Бирок адистер бул дарылардын коронавирустан коргонууга эч кандай пайдасы жок экенин буга чейин айтышкан. Кандай болгон күндө да Трамптын бир билгени бардыр. Барыңыздарга ден соолук каалоо менен бүгүнкү эфирибизди кайрадан баштайбыз. Саламат. Бүтүп атканда кайра саламдашканды ким жазып койгон? Башты айлантпай берсеңиздер башкасын. Бул эмне болгон? Жумушалык Кашкаров Астаканович, сөз баяндамачы урмат. Сен не башка мактеп атасың башты айландыралы? Сизде сөз. Макул. Ооба, бар эле адашат, туура түшүнөсүз. Тартатасызбы? Эфирде Тибиртке болду. Амандыкта кайрадан көрүшкөнчө жакшы туруңуз. Бизге катталыңыз. Жаккан болсо, жактыны басып билдирүү калтырууну унутпаңыз.